Назарыңыздарда Ала Тоо аймагындагы урунттуу окуялар жана көрүнүштөр менен адаттагыдай эле өлкө деми маалымат программасы. Студияда мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Жаз жайбаракаттыкты жактырбайт. Нарын облусунда жазгы талаачылык жумуштарга даярдыктар башталды. Буğdaydan 17 tonna, arpadan 38 tonna, жалпы 49 tonna bu ürün даярдап турабыз. Кызык экен кышкы оюн. Нарын шаарындагы балдар бакчаларында бөбөктөрдүн саламаттыктарына кам көрүү максатында атайын оюндар уюштурулууда. Намазы, колдорунда шайманы, Улуу дастанды ушул күнгө жеткиргендер. Быйыл Семетей Сейтек эпосторун айткан Жаңыбай Кожек уулуна 150 жыл. Иш-чаранын ичинде ошонго эстелик тургузулат. Токтогул шаарынын өзүндө. Президент Садыр Жапаров 2023-2025 жылдарга Кыргыз Республикасында кадрларды өнүктүрүүнүн жана түзүүнүн мамлекеттик стратегиясын бекитүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Анын максаты мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматта коомго ак ниет кызмат кылууга, мамлекеттин максаттарын, милдеттерин жана функцияларын сапаттуу аткарууга багытталган эффективдүү кесипкөй кадрдык аппаратты түзүү болуп саналат. Жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, кесипкөй мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын туруктуулугун жана натыйжалуулугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 29 январындагы жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыгына ылайык төмөндөгүлөр бекитилди. 2023-2025 жылдарга Кыргыз Республикасында кадрларды өнүктүрүүнүн жана түзүүнүн мамлекеттик стратегиясы. 2023-2025 жылдарга Кыргыз Республикасында кадрларды өнүктүрүүнүн жана түзүүнүн мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаарынын 2022 жылкы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрүнүн жыйынтыгы, ошондой эле үстүбүздөгү жылга пландары каралган кеңейтилген коллегиясына катышты. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, технологиялык өнүгүү доорунда Ош шаары өнүгүүдө болуп, ошол эле учурда тарыхый макамын сактап калуусу керек. Өлкөбүздүн борбору сыяктуу эле Ош шаары да келечекте чоң айылга айланып калуу коркунучу бар. Убакыттын жана технологиянын талаптарын эсепке алуу менен шаар куруунун деталдуу планын иштеп чыгуу боюнча иштерди кыска мөөнөттө бүткөрүү зарыл, деди ал. Ош шаарынын алдында маанилүү билдеттер тургандыгын билдирип, түштүктөгү борбордун 3 негизги көйгөйлүү маселесине токтолду. Алар калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо, тыгындардын пайда болушуна алып келген транспорттук айрылыш жолдордун жоктугу, шаардын бюджеттин пландаштыруу маселелери бул өнүгүүнүн негизги багыттарынын приоритеттеринин жоктугуна алып келет. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, мамлекет башчысынын жана министрлер кабинетинин ишинин темпи ыкчам болуп, ал эми өлкөнүн аймактары бул багытта артта калууда. Коллегиянын жыйынтыгында токтом кабыл алынып, анда башка маселелер менен бир катар быйылкы жылы чечиле турган милдеттер белгиленген. Өнөр жайдагы көрсөткүчүңүздөр көп жакшы эмес. Мисалы республика боюнча биз 12,2% өсүш бердик, 725,9 миллиард сомго. Ал эми Ош шаары болсо 90,5% гана аткара алдыңар биз берген планды. Бул өтө аз экенин билип жатасыздар. Өнөр жайындагы ар бир көрсөткүч берген пункттардын баарын талдап чыгыңыздар керек. Иштебей айткан ишканаларды, жаңы иштей тургандардын баарын карашыңыздар керек да. Мына айыл чарбасында дагы өсүш болду. Былтыркы жылы биз айыл чарбасына 26 миллиард сом бөлүштүрүп бердик. Ош шаарынын бизге берген маалыматы боюнча пайдаланбай калган айдоонун аянты, бул биздин эле Ош шаарына таандык болсо керек, 2022 жылы 672 гектарды түздү да. Жер жесир болбош керек да. Бул пайдаланбай шаардын ичинде калып калган аянттардын көлөмү. Ушуга катуу көңүлүңүздөрдү бурулушуңуздар керек.
Курулуш жаатында эле жакшы астыга жыларлык бир иштер болду. Мунун темпин мындан ары сактап калышыңыздар керек. Муниципалдык ипотекалык ишканаңыздар жакшы иштеп атыптыр. Мунун жакшы жактарын баарын өзүбүздүн государственный компания ипотекалык агадагы анан жердеги шаарлардын баарына биз жайылтышыбыз керек. Бүгүнкү күнү номиналдык орточо айлык эмгек акыны 23.525 сом деп бизге берип атасыздар. Анан Ош шаарында катталган чарба жүргүзүүчү субъектлердин саны 50.588 бирдикти түзөт деп атасыздар. Биз подоходный налогду толугу менен азыр жергиликтүү бюджетке өткөзүп бердик. Дүйнө жүзү боюнча ошол экендей. Ошондуктан шаарда ким почасовой иштейби, жанагы биздин официант балдар кыздарыбызды, студенттерди тойлорго чакыра калып, 700 сом, 1000 сом берип атышат. Же болбосо дагы бөлөк жумуш иш алек болгондордун баарын учету мына салык инспекциясында эмес, мэрияда болуш керек. Жумушчу орунду кантип камсыз кылып атасыздар. Бирок ошол экинин жеке подоходный налогу, анан пенсиялык төлөмдөрүн мына сиздер көзөмөлгө алышыңыздар керек да. Үстүбүздөгү жылдын 26 январында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарында эки өлкө ортосунда келечектүү бир катар кызматташуу келишимдери түзүлгөн. Бул иш-чарада Нарын облусу да өзбек инвесторлору менен кайра иштетүү жана картошка өстүрүү боюнча айыл чарба кластерин уюштуруу меморандумуна кол коюуга жетишкен. Эгер сүйлөшүүлөр ойдогудай ишке ашса, облус аймагынан картошка өстүрүүгө жер аянтын бөлүп берет. Учурда Теңир Тоо жергесинде 10 000 гектардан ашуун жер пайдаланылбай жатат. Темага кесиптешим Гүлзат Мокиянова токтолот. Былтыр Нарын районунун 175 гектарына сафлор өсүмдүгү эгилген. Ошондой эле район аймагындагы бош жаткан жерлерге чычырканак жана карагат өсүмдүктөрү дагы өстүрүлгөн. Бул маданий өсүмдүктөрдү айдоо үчүн район аймагындагы суу жетпеген кайрак бош жаткан жерлер колдонулган. Быйыл дагы өздөштүрүлбөгөн жерлерди пайдалануу, жер аянттарын кыскартуу боюнча аракеттер көрүлөт. Район аймагындагы дыйкандар былтыр 5 гектарга карагат, 2 гектарга чычырканак өстүргөн. Азырынча карагат менен чычырканак түшүм берелек. Сафлордун түшүмдүүлүгү гектарына 3 центнерден айланган. Жалпысынан 2022 жылы Нарын району 242 гектар жерди жаңы өздөштүргөн. 2022 жылга карата 1052 гектар болсо, былтыр кыскартылып бүгүнкү күнгө 810 гектар өздөштүрүлбөй калган жерлер калды. 2023кө пландап атабыз, бир 400 гектарды кыскартабыз деп. Ал эми өткөн жылы облус боюнча 8000 гектар жер пайдаланылбай калган. Эң көп жер аянты Жумгал районуна таандык. Аймакта 3000 гектардан ашуун жер бар. Бул маселе облустун 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегиялык отурумунда да айтылган. Пайдаланылбай калган жерлер Жумгал районунда Нарын облусу боюнча эң көп да аянты. 3102 гектар экен. Ошол боюнча кандай бир иштер жүргүзүп атасыңарбы? Азайт боюнча. Былтыркы жылы 1020 гектар жерди кыскарттык. 4020 болгон да. Азыр 3020 калды. 1020 гектарды 22 жылдын ичинде өздөштүрдүк. Быйылкы жылы дагы ушунун кыскартуунун үстүндө иш алып тактап. Планыңар барбы? Канча гектарга кыскартып? Быйыл жок дегенде 1,5-2 миң гектар. 1,5-2 гектар планыбыз бар. Былтыркы жылы 1020 гектарды кыскарттык. Мына ушул пайдаланылбай жаткан жерлерди иштетүү боюнча ишти облус жетекчилиги колго алган. Дубан башчы Алтынбек Эргешев 26 январда өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапардын алкагында өткөн бизнес форумда өзбек инвесторлорун облуска тартуу боюнча меморандумга кол коюуга жетишкен. Ушул келишим түзүлүп, бүт шарттарын түзүп берейин деп атабыз бүгүнкү күндө. Ошол өздөштүрүлбөгөн жерлерди өздөштүрөбүз деп бул чоң каражатты да талап кылат. Анткени суу маселелерин чечиш керек, анан жана жумушчу базасын куруш керек алар. Ошон үчүн инвесторду биринчи качырбай, инфраструктурасын түзгөндөн кийин анан жана эсеп кысабызга биз келебиз. Аны дагы каскадный тип менен кылышыбыз керек. Нарын районундан дагы бүгүнкү күндө 2,5 миң гектар жерди даярдап атабыз. Булар мурда багарны болуп келген.
Кийин ошол 2003-жылы өкмөттүн токтому менен булар жайытка өтүп кеткен экен да. Ошолорду кайтарып атабыз, буюрса кайра трансформациясын жасап, биз ошоларды ошо картошкага даярдап атабыз. Бул жак бул Сарой, Учкун айыл өкмөттөрү, Эмгек дала, Якудук айыл өкмөттөрү менен ошол жерлерди даярдап атабыз. Маалымат үчүн айтсак, артта калган жылда облуста 43 000 гектар жер айдалып пайдаланылбаган, аянт мурдагы жылдарга салыштырмалуу 1900 гектарга кыскарган. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын району. Синоптиктер быйыл жаздын эрте келерин болжошууда. Демек, жалпысын кутман талааларга шаштырган жылдын ушул мезгилине камылгалардын кабылтең көрүлгөнү дурус. Маселен, өткөн жылы Теңиртоолук дыйкандардын айрымдары жогорку сорттогу үрөндөрдү ала алышпай, гектарлаган жерлер пайдаланылбай калган. Ал эми бул жолу кандай болмокчу? Баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков сары эсеп салган. Куртка айылындагы жаккаш үрөнчүлүк чарбасы алыскы Актылар районунун дыйкандарын айыл чарба өсүмдүктөрүнүн уруктары менен камсыздаган 2 объекттин бири. Былтыр Россиядан Вакула жана Дарья элита сортторунун 4 тоннасын алышып 20 гектар жерге айдашкан. Ар гектардан орточо 23 центнерден жыйналып, алдыдагы жазга азыр көптүр үрөн бар. Жаналар каалоочуларга дотация түрүндө берилмекчи. Буудайдан 17 тонна, арпадан 32 тонна, жалпы 49 тонна бул үрөн даярдап турабыз да, азыр берели деп дотация менен. Дотацияга эми ошо 30% мамлекет бизге үрөнчүлүк чарбаларга берет. Биз ошо 70%-ин дыйкандар акчасын төлөп 30% жеңилдетилип алып атат. Анткенен өткөн жылы Нарын облусунда Вакуланын жана Дарьянын түшүмдүүлүгү күтүлгөндөй болгондугун жашырып кереги жок. Ар гектарына 23 центнерден гана айдалгандыктан ал баарысына жете бербейт. Адистердин пикирлеринде мындай жагымсыздыкка жай айларындагы күндүн ачуу тийгендиги себеп. Эми бул Дарьянын өсүрүн паспорту боюнча алсак бир 70-80ден кембемек эмес да. Бирок 30тан ашкан жок. Ушундай ар түркүн болуп калды, мындай текши болгон жок. Анан мындан Казакстандан келген кара балык 20 деген жакшы түшүм болду. Биздин район шарты жакшы окшойт. Ушундан жакшы түшүм алышты. Булар өсүмдүн данныйында деле ошол жесткий кайра кайтарат экен бул. Анан 20-25тен деп аткан, булар 30тон ашып кетти. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай, артта калган жылы Актылар районунда түшүмдүүлүгү мол делинген жогорудагы тектүү үрөндөрдүн 250 тоннасы алынган. Алар жергиликтүүлөргө жеңилдетилген шарттардагы насихаттары 3 жылдык мөөнөт менен таркатылган. Үстөгү 4,5%. Быйыл деле ушунун сактылары күтүлүүдө. Бирок бааларында өзгөрүүлөр болобу болбойбу азырынча белгисиз. Ал эми Нарын облусунун дарбазасындагы Кочкор районундагылар жакындап калган жазда 20 гектар жерге кант кызылчасын эгүүнү мерчемдешүүдө. Чындыгында мындай аракеттер буга чейин деле жасалганы менен андан деле анча майнап болгон эмес. Кант кызылчасын бизден доставка эмее болуп атат, кичине алыс приемный пунктту балыкчыга ачып берсе, быйыл бир 20 гектардай айдайлы деген үмүттөбүз. Бая структурага бекиттик. Анан быйылкы жылы ошону өткөрүп алсак, кант кызылчасы чындыгында биздин райондо аябай жакшы өсөт да. Ошондой эле Теңиртоолук тала кайраткерлери өз кичимекендерине анча мүнөздүү эмес жүгөрүүнү да эгүүнү пландаштырышууда. Буга былтыр 63 гектардагы ушул өсүмдүктүн ар гектарынан 320 центнерден түшүм чогултулгандыгы түрткү. Эң башкысы ал 4 түлүк үчүн алтынга да алмашкыс чыктуу тоют. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Актала, Кочкор райондору. Бүгін 8 февральға қарата Тоқтоғұл су сақтағычында суунун көлөмү 9 миллиард 51 миллион куб метрді түзді. Бұл туралы электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык суунун агып келиши секундасына 171 куб метрді түзсө, сууну керектүү секундасына 615 куб метрді түзүүдө. Ушундан улам өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат.
Жалал Абад облусунда ишкерлик менен алектенген айымдардын катары көбөйүүдө. Буга чейин алар кондитердик жана тигүү цехтерин иштетүү менен жергиликтүү калкка жумуш ордун түзүп келсе, акыркы убакта жергиликтүүлөр өндүрүшкө басым жасап башташты. Созак районунун тургуну Айзада Абсабирова самын чыгарып, өзү жашаган аймактан туруктуу кардарларды топтоого жетишти. Ишкер айымды аймактагы кабарчыбыз кетке тартты. Созак районунун Акбаш айылынын тургуну Айзада Абсабирова самын чыгарууну алгач интернет тармагынан көрүп эле ишке ашырууну көздөп, учурда самындын бир түрүн чыгарып, чакан бизнестин ээси болгон. Мында 3 жумушчу иш алып барып, күнүнө 220 дана самын чыгарылып турат. Башка адам кылганды биз эле кылабыз да деп ойлоп, анан алып келип кыбайлыбы деп анан аппаратты алып келдик да. Алып келип анан кылып чыгарып баштагандан кийин анан уже бизде проблемалар пайда бола баштады да. Анан эми сатып алып чыгарып алганбыз. Эми кимге сатабыз, кандай сатабыз деп ойлогондон кийин эмне кылсак деп анан пакеттерге салып алып, бир 5-10 кылып көтөрүп алып анан магазиндерге кыдырабыз. Ал мезгилде биз чыгарып аткан мезгилде да бир башка самындар уже чыгарып көп болуп калган да, анан самындын баасы дагы төмөн болчу. Самын чыгаруучу аппаратты сатып алуусу менен кошо чыгаруу тактикасында кошо үйрөнгөнүн айтат. Башында самын чыгарылган соң сатууга келгенде кыйналган. Алгач жергиликтүүлөр ала баштап, тез арада алуучулардын саны арбаган. Көпчүлүк учурда даярдоого жетишпей калат. Самындарыбыздын немеси качествосу жакшы да. Аябай немеси жыты дагы жок. Анан кийин мындай керге немеси калбайт. Кээ бир самындарды алып керде жууп көргөндө жабышып калат, ушундай болбойбу деп ушундай сурашат көбөлөчү. Анан жок андай болбойт. Алып колдонуп жууп көрүңүз дейбиз. Анан алып колдонуп жуугандан кийин значит бунун жакшы экен, андай да немеси жок экен дешип ошо заказдарды жакшы беришет да. Ишкердикти жүргүзүүгө ата-энеси, бир туугандары жакындан көмөк көрсөтүп, бардык тараптан колдоп турушат. Камар эненин айтымында Айзада айым билимдүү, чыдамкай, эмгекчил, кесиби юрист жана физик мугалими болсо да, ишкердикти алдыга коюп, жандан тууда дейт. Ишти баштайм, кандай болот? Бул самындар өтөбү да өтпөйбү деп кыйла ойлондум. Анан кыйналбай эле койбойсуңарбы дедим. Анан эми биз ушуну неме кылып атканда сиз жөн туруң дешти анан кийин. Анан теп койдум. Теп койсом эми жакшы эле болот экен. Иштеп атышат. Элге кереги тийип атат. Элдер тынбай эле ушу самын заказ кылып атат. Алып кел дейт. Кээ бирлери машина менен келип алып кетет. Анан жакшы эле болот окшойт эми. Ишкер айым универсалдуу бальзамдарды да чыгарууну колго ала баштаган. Ден соолукка, экологиялык жактан таза азык камдаганына 1 айдын жүзү болгон. Сатыкка да чыгаруунун үстүндө. Пут кол кашап муздагандарга колдонсо неме кылат да, ысытып жашнаа кылат. Анан ооругандар уже басылып калды деп колдонгон адамдар ушундай айтып атышат. Айзада Абсабирова чакан самын чыгаруучу цехти колго алганына 1 жылдын жүзү болгон. Келечекте жергиликтүүлөрдү иш орундары менен камсыз кылуу башкы максаттардан. Жумгал районунун Байзак айылында 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылына карата окуучулар арасында китеп окуу боюнча сынак өттү. Ал 3 китепкананын окурмандары үчүн уюштурулуп, ага Асылбек Молдокеев атындагы орто мектебинин 8-9 класстарынын окуучулары катышты. Аларга 100 суроодон турган тесттер берилип, жыйынтыгында сынакка катышкан 40 окуучудан алдыңкы 5 орунду камсыздагандарга ноутбук жана уюлдук телефондор тапшырылды. Окуучуларды шыктандырган бул саамалыкка жергиликтүү айыл өкмөтү демөөрчүлүк кылгандыгын белгилейли. Ошо бул конкурста биринчини алдык. Конкурсту уюштурган ушу китепканачы эжелерге терең ыраазычылык билдирем. Жана ушу конкурска чоң приздерди коюп берген айыл өкмөтүбүзгө дагы чоң ыраазычылык билдирем. Бул ушу 3 китепканачы ушу конкурсту балдарга китептерди таап, окутуп ушу аягында тест болду. Тестте 100 суроо болду. Ушу тест алуу менен, ушу тесттин жыйынтыгы менен ушу комиссия мүчөлөрү түзүлүп, ошолор текшерип, ошонун жыйынтыгы менен бааланды.
Ал эми Талас шаарындагы Баластан балдарга билим берүү борбору 1400 баланы акысыз окутуп жатат. Балдар, кыздар тил үйрөнүү, компьютердик сабаттуулук жана башка ийримдерге катышып, кошумча билим алышууда. Аталган борбордун пайдасы тууралуу кабарчыбыздын материалы. Дастан Орунбеков келечекте программист болгусу келет. Максатына жетүү үчүн эрте аракет кылып, мектептен тышкары кошумча билим алууда. Бир жылдан бери Талас шаарындагы Баластан балдарга билим берүү борборунун информатика иримдерин окуп, программалоонун жолдорун өздөштүргөн. Көп жумуштарда IT, компьютер болот. Жанагы магазиндерде деле компьютер иштешет. Ошого үйрөнөйүн чечкем өзүм келечегиме. Азыркы учурда Python программалоо тилин үйрөнүп атканбыз. Будан тышкарда HTML, CSS да үйрөнгөнбүз. Дагы слайд дизайндар жасагандар. Мектептен деле көп нерсе үйрөнөм, бирок бияктагыдай эмес, бияк абдан жакшы үйрөтөт эжелер. Жана башка курстарына барам, английский. Ал жакта английский жакшы үйрөтөт эже. Раз, два, три, четыре. Билим берүү борборунда би ийримдери да бар. Тажрыйбалуу хореографтардын аракети менен аталган борбордун бийчилери эл аралык сынактарга катышып, байгелүү орундарды багынтууда. Ар бир жаш жеткинчекке бийдин ыкмалары терең үйрөтүлөт. Мен чоңойгондо бийчи болгум келет. Мага бул жер жагат. 4 айдан бери келип жүрөм. Эже биздики жакшы үйрөтөт. Найди. Это кто? Жираф. Правильно, жираф. Борбор балдар кыздардын эрте өнүгүүсүнө дагы жардам берет. Мектеп жашына чейинки курактагы бөбөктөр келип, тамга таанып, санаганды жана окуганды үйрөнүшөт. Сабактарды кызыктуу өткөнгө бардык шарттар каралган. Мында 4 жаштан 18 жашка чейинки курактагы 1400 бала окуйт. Ичи жылуу жана таза. Эң башкысы баары бекер. Мындай мүмкүнчүлүккө ата-энелер кубанат. Орус тили курсуна келип атабыз. Келип окуп жүрөт. Жылыш бар. Пайдасы өтө эле чоң, жылуу, таза, жакшы. Эжекелери да ушундай камкор, балдарга жакшы мамиле жасашат, окутушат, аракет кылып атышат. Неберем да кичине жолго түшүп калды. Уюштурган жетекчилерге бардыгына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз деле үйдөн карап турабыз, бирок бул жерде эжекелер жакшы, абдан жакшы, ыраазымын айланайын. Баластан балдарга билим берүү борборунда сүрөт тартуудан баштап, тил үйрөнүүгө чейин 14 ирим бар. Мындай шарттагы борбор жалгыз болгондуктан өспүрүмдөр Талас облусунун бардык аймагынан келишет. Мугалимдер окуучулар менен тыгыз байланышта болот. Окуучулардын саны 8ден 10га чейин ашпайт да. А мектептерде болсо класстарда билесиздер, бир 30га чейин, шаар ичи 40га чейин болуп кеткен учур болот. Бизде андай көрүнүш болбойт. Башы Канзот айылынан этеги Түйтө Калин айылдарынан келет. Ошол шарты жакшы болгондугунан байланыштуу келишет да. Эл аралык ар кандай конкурстарга барып катышып келет, кароо сынактарга. Ушул келаткан жуманын ичинде жакынкы аралыкта Индияга бий менен конкурска кароо сынакка барган жат. Белгилей кетсек, борбордун шарттары мэриянын жана ата-энелердин салымы менен чыңдалган. Учурда билим берүү борборундагы бардык иримдер акысыз. Окутуучуларга айлык акы билим берүү министрлигинен берилет. Ал эми борбордун коммуналдык чыгымдарын Талас шаардык мэриясы каржылайт. Балдар кыздардын ар кандай сынактарга катышуудагы жол кире акыларын дагы Талас шаарынын бюджетинен камсыздалат. Кышкы абада жаш жеткинчектердин ден соолугун чыңдоого карата оюн зооктор уюштурулууда. Алардын бири Нарын шаарындагы номер 17 ынтымак балдар бакчасында өткөрүлдү. Ага бакчанын тарбиялануучулары жана ата-энелер катышып, таза аба, ак кар үстүндө тайпа-тайпа болуп өз чеберчиликтерин көрсөтүштү. Алардын кышкы оюндарынан кесиптешим Эсенбек Сталбек уулунун материалы. Чана сүрөгөн жаш жеткинчектер, кубанган бөбөктөр, жомоктогу каармандар. Мунун баары Нарын шаарындагы номер 17 ынтымак балдар бакчасында орун алды. Анда кышкы оюндар боюнча таймаштар өтүп, тарбиялануучулар эки тайпа болуп баш мөөрөө үчүн кызуу оюн көргөзүштү. Өткөрүлгөн оюндарга ата-энелер да чакырылган. Алар балдардын оюндарына күбө болушуп, мындай оюндар байма-бай өтүп турса деген ойлорун билдиришти. Өзүнүн отурган жерлерине камагандан көрө мына мончу таза абада жакшы оюнду көргөзүп атышат. Ата-энелер келип балдардын көңүлү ачып, ушундай оюндар ар кайсы жерде көп болуп турсун. Балдарга да ийгилик. Оюндар тарбиялануучулардын ден соолугун чыңдоо, сергек жашоого калыптандыруу максатында уюштурулган. Себеби өспүрүмдөрдү таза абада сейилдетүү, ойнотуу баланын өсүп өнүгүүсүнө чоң түрткү берет дешет адистер. Балдардын ден соолугун таза абада өткөрүү болуп эсептелинет.
бакчада эле ушу өткөрбөстөн сыртка дагы оюнга чыгарып өткөзүп турабыз. Ошондой эле бул бакчада азыркы жогорку тайпа менен ортоңку тайпанын балдары катышып жатышат. Бөбөктөрдү кубанткан саамалыкта кышкы оюндардан сырткары бакча жамааты тарабынан даярдалган чакан жомок да тартууланды. Ошондой эле оюндарга активдүү катышкан тарбиялануучуларга кызыктыруучу белектер тапшырылды. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөт Эми, Нарын шаары. Маданият кабарларынан Кыргызда муундан муунга өткөн манасчылык өнөр Жаңыбай Кожек уулуна дагы таандык. Ал эл арасында үчилтектен Семетей жана Сейтек бөлүмдөрүн айтуу менен Семетейчи катары таанылган. Бул инсандын 150 жылдык мааракесин жыл ичинде өткөрүүгө даярдыктар башталды. Мауреки Мифтаковдун өзү жазган 36-жыл жазып калтырып академиянын кордосунда турат. Чоң атасы жөнүндө маалыматтарды сыймыктана айтып берип жаткан Жаңыбай Кожек уулунун небереси 72 жаштагы Куттубек Смадилов бул инсандын бай чыгармачылык мурасы көптөгөн жылдар көмүскөдө калып келгендигин айтат. Болбосо жет атасы тең манас айткан Жаңыбай Кожек уулу атактуу манасчылар Сагынбай менен Саякбайдан калышкан эмес. Түнү менен манас айтам деп боз үйдүн ичине чогулдук дейт. Анан боз үйдүн тегерегине кум төктүрдү дейт. Кум жайдырды дейт, тегерегине бүт. Анан коркпой отургула, мен айтып бергенде деп, анан баягы жерден баягы түнү менен айтты дейт. Айтып отурганда баягы сыртта кадимкидей эле согуш болуп атты дейт. Кыйкырык, кылыч чабышканы дагы бир эмеде айтылып жүрөт. Орустар келип ушуну уккандачы, чын бекен калп экен деп. Ошо жаңы эле тигилген боз үйдү эртең менен караса дейт, турдуктары жанын огун тешиктер дейт. Какем Мамбеталиев атындагы Нарын облустук тарыхый этнографиялык музейинде сакталып жүргөн бул сүрөт Жаңыбай Кожек уулунун белгилүү фольклор изилдөөчү Каюм Мифтаков менен түшкөнү. Окумуштуу Жаңыбай Кожек уулунун оозунан Семетейди жазып алган. Анын көлөмү 19.000 сабырдан ашык деп айтылат. Бул кезге чейин дагы Жаңыбайдын варианты боюнча аз болсо дагы изилдөөлөр жүргүзүлдү. Мындан ары дагы мындай жакшы деңгээлде изилдөөлөр жүргүзүлөт деп ойлойм. Булар деген 100 басматтагы көлөмүндө ырды аткарып аткан адамдар жөнөкөй адамдар эмес. Ошондуктан биз бул адамдарды баалашыбыз керек да. Калык Акиевдин устаты Эшмамбет Жеңи жок менен катарлаш жүргөн Жаңыбай Кожек уулу Жумгалда төрөлүп, Токтогул районунда жашап калган. Ал бир гана Манас, Семетей, Сейтек үчилтигинен башка Курманбек, Жанышбайыш, Жаңыл Мырза, Акмөр жана башка дастандарды, арман ырларды айта билген. Жаңыбай Кожектин уулунан 3 томдугу Мауреки Мифтаковдун өзү жазган 36-жыл жазып калтырып академиянын кордосунда турат. Ошонун негизинде академиянын сотрудницасы Эгембердие Соно деген ошону латын тамгасында, араб тамгасында жазылган жазууну которуп туруп 2019-жылы 3 томдук китеби чыкты. Мындан башка бу дагы элдик эпостордун баарын берилген. Нурпери деген эпосту казактар талашканда Жаңыбай жок казактык эмес кыргыздыкы деп ошо Нурперини дагы кыргыздык таандык кылган Жаңыбай болгон. Алдыда улуу инсандын 150 жылдык мааракеси, ага карата даярдык иштери башталды. Мааракенин алкагында манасчынын бай мурастарын терең изилдөө, ага арнап музей уюштуруу, айкел куруу иштери жүрөт. Аны менен катар манасчынын олуялык, жайчылык касиеттерин чагылдырган драма сахналаштырылат. Лариса Калдыбаева, Нурбек Рахманов, Өлкөт Эми. Бүгүнкүгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Өлкөт Эми маалымат программасынын чыгарылыштарын сиздер ошондой эле биздин Facebook'тагы, WhatsApp'тагы жана Telegram'дагы баракчаларыбыздан да көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар.
Астана.